Elin savatsızlığı, elin karanlığı, Ağavda gelgen ata babalarımыздın kağıda saldı. Bir de paydası değilse, bir de ziyanı da tibe koygun жоқ. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Аксамай фольклордук ансамблинин көркөм жетекчиси, Жети Дуан элинин агалечек апаларына кыргыз каада салтын, нарк насилин, өнөр кенчин үйрөтүп баштап жүргөн Айымкан Кенжеева эскерилди. Адүйгө кетседен алтындай болгон туугандар, Айымкан апам арбагын алышам арбак бизди колдосун. Өмүр жалган өлүм ак. Апа 84 жашында мезгилсиз дүйнө салган. Анын жасаган эмгектерин учурда кыздары, өзү түзгөн шайыр апалар тобу, Аксамай фольклордук ансамбль жана Сокулук маданият үйүнүн чыгармачыл жааматы улантуу жолунда. Аябай сыймыктанам. Раматылык апам менен иштегениме, замандаш болгонума көп нерселерди үйрөндүм десем жаңылбайм. Кыргыздын каада салтын өтө кыйын билген биздин кыргыздын энеси эле мени ар дайым өзүнүн кыздарына кошуп 5-кызым деп айтар эле. Кайсы маалда болсо телефон чалып кеңешип кептешип акылнасатын сурап турат элем. Өрнөктүү жолду басып өткөн апанын кечеси бала кезинен баштап жасаган эмгеги, мүнөзүндөгү өзгөчөлүктөрү, насаатчылдыгы, турмушта, жумушта кандай кыйынчылык болбосун туруштук берүүнүн жол жобосун үйрөтө алгандыгы, үй бүлөдө мээримдүү эне, камкор адам экендиги Айымкан Кенжееванын өзүнүн айтып берүүсүндө сахналаштырылган. Саамалыктын жүрүшү Аксамай фольклордук ансамблинин шайыр апалар тобунун маданият үйүнүн чыгармачыл жааматынын аткаруусундагы ыр бий менен коштолду. Topondorу sizge payda, eginderi bizge payda. Айымкан апа түзүп кеткен Аксамай фольклорлук ансамблдин 10 жылдыгы экен. Бир аз кыйналдым, өзүнүн жазып кеткен чыгармаларын, китептерин окуп чыгып, башынан өткөн окуяларынан чагылдырып, бүгүн бир өзүңүздөр күбө болосуздар, ошону коебуз. Анан Айымкан апаны да жаш жаңы ушул аябай эмгекти катуу кылып аткан кезин бир жерин чагылдырып ойноп кеткенге аракет кылып атабыз. Тарыхчы, жазуучу, этнограф, кол өнөрчү Айымкан апа Сырын каткан алтын така, Жер энеси Зууракан, Рахманкул хан китептеринин автору, Нуркамал Жети Кашкаеванын, Дүйшөнкул Шопоковдун, Алапка районундагы тарыхый музейинин негиздөөчүсү, Сокулук маданият үйүнө эмгеги сиңип иштеп, баарына элдик эне боло алды. Анын жасаган иштери маданият үйүнө эле эмес, кыргыз элине таандык болгон элдик кыз болду. Апам менен чогуу жашап, көп нерсени өзүмө алдым. Ал күндө отуруп, аягы элечектерин ороп, жанагы шакек, илгерки мончокторунун баарын саймаларын сайганда кошо отуруп, ошонун сүйлөгөн сөздөрү мага көп эле таасир этти. Үйдө гана эмес, биз экөөбүз тең маданият кызматында иштегендиги үчүн bir 20 жылдай экөөбүз чогуу бир жерде иштеп, чогуу барып, чогуу келип жүрүп, аябай башка балдарына караганда мага көп жардамы тийди, көп таасир этти десем болот. Айымкан апа этнограф, тарыхчы гана болбостон, бул киши акындыкта жайы бар болчу. Анча-мынча биз даярданып атканда ушу шайыр апаларга айта турган сөздөрүбүздү өзү иреттеп бере калчу. Ырдын уюкаштыгы да жакшы болчу, окулуктуу кылып даярдап берчү. Анан апанын дагы бир өтө айтып кете турган нерсе, бул кыргыз элинин унутулуп бараткан каада салтын, үрп адаттарын элге жайылтып, кайра ушуларды кайра жандандырууга үстүнөн аябай эмгектенди. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин. Айымкан Кенжееванын кыргыз маданиятынын өнүгүшүнө кошкон эмгектери эске алынып, эл агартуунун мыктысы, маданияттын мыкты кызматкери, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер сыйлыктарына татыктуу болгон. Адам өтсө сөзү калар артында, атагы жашай берет калкында. Апанын жаркын элесин, айткан насааттарын, кеп кеңештерин мындан ары ар убак жакындан билгендер урматтоо менен оозго алышат деген ишеним артабыз. Kanadın kayrılganca, saparın karıganca, kırgız elime kızmat kılan. Atarı bas bolsun çumay.